Эми субханалла бул шарият илими туугандарым өтө терең экен. Мунун бир терең жүгүн сезинген адамга шариаттын эртең ар бир маселесине жооп берүүнүн кыйындыгын сезген адам аны даап деле сүйлөй албай калат. Ошон үчүн этият болуш керек. Мына 3 томдук Ихтияр китебинин 2 томунда соода саттык тармагында мындай деген сөз келет. Куранда Алла Таала айтып атат, соода саттыктын өзү ыраазычылык менен коштолсун, көкүрөктөгү ыраазычылык менен, чын дилден деди. А биз бирөөнүн ыраазычылыгын билбейбиз да. Мисалы деп коелу, Усман шейхибизден агабыздан ушул телефонун, уюлдук телефон, байланыш телефонун сатып ала турган болсом, бул киши саттым дейт, мен сатып алдым деш керек өткөн чакта баа бычылган соң. Бирок жүрөгүнөн ыраазы болуп атабы жокпу билбейм да. Ошон үчүн мына мунун 2 томунда айтат Ихтиярда. Фаламма кана рида амран батиниян. Адамдын ыраазычылыгы бул ичиндеги көзгө көрүнбөгөн купуя сыр болгон себептен укима жанагы саттым, анан алдым деген тил менен коштолуп айтылган сөздөр жүрөктөгү ыраазычылыктын айкын, ачык белгиси катары бааланат дейт. Демек бул кишинин саттым деп атканын мен көңүлүндөгү ыраазычылык катары бааласам туура болот деген сөз. Ошон үчүн бирөөнүн акысын жегенге болбойт. Аяттын башында бирөөнүн акысын же ичара туура эмес жол менен жебегиле деп атат. Хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Алал яди ма ахадат хатта таруд." Бул хадисти имам Байхақи бизге жеткирет. Алган кол ошол акыны өз ээсине жеткириш керек. Жеткиргенге чейин ар бир күнү күнөө болуп жазыла берет. Кудай сактасын, жана процентке сүткорлук алгандар бар го рибага. Күн сайын акчаны туултуп, мөөнөтүн көбөйтүп отурат эмеспи? Жок, ал исламда сүткорлукка жол жок, мусулманчылыкта. Бирок бирөөнүн акысын алса, ошондой бир күн сайын жоопкерчилик арта берет. Күн сайын жоопкерчилик арта берет. Кыяматта оор. Адамдын акысы кечирилбейт. Адамдын акысы кечирилбейт. 3-бир хадисте келет. Бул хадисти имам Тирмизи Сунанында алып келет. Элестетиңиз. Бирөөдөн карыз алып, биз азыр акысын жеп койгон эмес. Бирөөдөн карыз алып, мисалы, ошол эле Осман агабыздан мен карызга бир акча алып, бир мөөнөткө мүмкүнчүлүгүм болуп туруп бербей койсом, ошонун өзү күнөө болот, зулумдук болот. Хадисте айтат: "Матлул гани зулмун." Акчаны, карызды, акыны кайтарууга мүмкүнчүлүгү болуп туруп, чама чаркыты жетип туруп кайтарбаганы бул чоң зулумдук күнөө болот дейт. Анан ошон үчүн бул алып аткан учурда карызда ниетке каралат. Бир сөз менен айтканда чоң күнөөкөр болот. Кудайдын акыреттеги оор азабын эскертесиз. Эсине келсе жакшы, өтө ири өлчөмдүү болуп, сиз кыжаалат муктаж болуп, үй бүлөңүз менен оор жагдайга кала турган болсоңуз, эскертесиз. Бир канча 3-4 эскертүүдөн кийин эсине келбесе, анда арыз жазсаңыз болот. Арыз жазсаңыз болот. Албетте ошону тасдыктай турган документтериңиз болсо. Кээ бир адамды туугандар боштондук, кээ бир адамды манчылкатып, кээ бир адамды мындай бир текебер кылып коет. Анан адамгерчилик менен, мусулманчылык менен чечкенге жол берилбейт. Ал адам акысына кире берсе, анда эркинен ажыратылып, аны темир оңдош керек болот. Темир тордун аркасы. Анан ал ан үчүн пайда болот. Анан темир тордун аркасында деле кирип чыгып көнүмүш адат болуп, ал оңдолбосо, тирүүлүктө оңдолбогон адамды кабыр оңдойт, бирок кабырдын оңдогону кеч болуп калат. Ал оңдойт деген болду, кеткен учур болуп калат да. Ошон үчүн тирүүлүктө бирөөнүн акысына кирүүдөн этият болуш керек. Аллахым аны ошол акы ээлерине кыяматта таштап коет. Ооба, мен мээримдүүмүн, мен ырайымдуумун, мени менен сенин ортоңдогу күнөөлөрдү кечирем. Андан дагы жаратуучу менен жаралган заттын ортосундагы күнөө текеберчиликтен болбосо Кудайым кечирет. Элестетиңиз. Анткени жүрөгүндө чаңчалык, кылчалык, текеберчилик бар адам бейишке кире албайт. Адам акысын өзүнө таштайт. Бухари Муслимде ишенимдүү сахих хадис бар. Атадруна манил муфлис. Хутбага чыгып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: "Эң чоң банкрот ба, зыянга учураган адам ким билесиңерби?" Ооба, биздин арабызда баягындай күмүш дилдеси, алтын дилдеси, мындай акчасы жок, төрттүлүк малы жок адам десе жок. Көп намаз окуйт, орозо тутат, башка жакшылык иштерди кылат. Бирок муну урушуп койгон, буга тили тийген, мунун акысын жеп койгон, ошентип ага берип отуруп, соу акырына калганга чейин берет. Анан соу жок калса, алардын күнөөсү мунун акысына киргенчелик мойнуна жүктөлүп, көптөгөн сооп менен келип, натыйжада тозокко түшүп калганы мына ушул чоң зыянга учурагандык деп айтат да. Этиятта эле акыретте жагдай кыйын болуп калат. 278 суроо. Ассаламу алейкум устаз. Устаз, ажаатканага унитаз менен душтун септиги бир болсо болобу? Бул эми айла жоктуктан. Айла жоктуктан улам. Анан негизде тазалык жаатына карап көрөт. Ар бирин өзүнчө койгон жакшыраак. Анткени ажааткананыкы көбүрөөк баягындай микроб болот, башка болот. Анан душтуку дагы башка болот. Мына мен өзүм быйыл операция болуп ооруп калган себептен меники баягы парапрактит болуп, бул баягы сууга өткөндөн экен. Египетте ысык болот да, аларды баягы клоп жана башка
ысыкта көп чыга берген себептен алар бетон менен куюп коет, бутуңуз тизеңиз сууга өтүп калат да, канчалык сактансаңыз деле. Анан ысык арап өлкөлөрүндө. Кээде таза эмес жүргөндүктөн болот, башка болот. Айтайын дегеним, эми биз мечитте азыр эркек адамдарбыз. Бул сөз бизге жарашат. Истинжа бар го, оор ажаатканага баруу, жеңил баягындай тазалануу. Ушуга өтө кылдат караш керек. Туугандар, бул баягы медициналык жактан эле ооруп калып азабын тарткандан кийин эмес. Мусулманчылык тарихтен тазалыкты сактоо иретинде истинжага, истибура, истинко деп коет, аябай абдан көңүл буруш керек, маани бериш керек. Мен айтып атпайм, карап көрүш керек экен, баягы Кыргызстанда менин көзүм чалган ошол көргөнү. Көбүнчө жана колдоно турган даарат кагаздардын сапаты начар экен. Ошон үчүн андан акчаны аябай өтө мындай бир кымбат баалуу сапаты жакшысын алыңыз бир. Экинчи ошол жабык жерде турса, анткени мунун баарынан эле оору чыгып көп операцияга барып атат. Микроб алып калат, башка болуп калат. Колдон келсе жана кир самынды колдонуп, тазалап, жууп, кургатып, анан эркек адам кечирип коебуз. Мен бул сөздү айтып атканыма кечирип коебуз. Бирок кээ бир адамдарга сабак болот. Эркек адам мен кечирим сурайм, бул кийин YouTube'га да чыгат, алдын ала кечирип коюңуздар. Ич кийимдин тазалыгына күн сайын которуп, кийип көңүл бурбаса болбойт. Мен эркекмин да отур деген менен биринчиден окуган намазыңыз кандай болуп калат, тааратыңыз толук болбосо, анан экинчиден ден соолук жааты. Бул эки эр шаркак жүрөт. Чыныгы диндар адам таза болот. Таза адам динге бир кадам жакын болот да. Элестетиңиз, эки эр шаркак асан сөөндөй эле түшүнүк, эгиздердей түшүнүк. Анан аны дагы жөн кийбестен баягындай үтүктөп, микробтан тазалап, күн сайын ушул тазалыкка көңүл бурбасак болбойт. Көңүл буруш керек. Бут кийимдин тазалыгына кечирип коесун, могу мечиттерде кир кылып келип, ушундай килемдерди мындай жыттантып койгон абал болбош керек, таза болуш керек. Бул үйлөнүүдөн алдын ошентип жетилиш керек эркек бала. Мисалы, түшүнүңүз да. Муну кошуп кетип десем болбойт да, бул өтө зарыл маселе. Өтө зарыл маселе. Кийинки 280-суроо, анткени 279 жеке экен бул. Ассаламу алейкум, суроомо жооп берип коесуз. Ажырашып кеткем, уже 5 жылдан ашты, мурунку күйөөмөн талак сурагам, бербей койгон, кайра сурагам, мени жөн эле жүрө бересиң деп, мени сөгүп, сен тозокко кетесиң деп, өздөрү намазга жакын адамдар эмес, атайын мага аябай важный дейт. Аябай керек болгон нерсенин болгонун билип, талакты бербей койгон, азыр билбейм, таба албайм, башкага күйөөгө тийип 2 балалуу болдум, тигил эмне болот, азыр сурасам азыр деле бербейт, ал может дейт, ал балким үйлөнүп да алгандыр дейт. Ушул жаман маселе, бул баягы союз кезинен ачык эле айталы, 70 жыл официалдуу, анан 100 жыл кошулуп отуруп, 30 жыл кошулуп. Жалпы 100 жылдагы жаман таасирлердин бири ушул. Урушуп кетип калат, адатта көп учурларда талак берилбейт, ажырашууга мүмкүнчүлүк болбой туруп эле барып үйлөнүп кетет, бул мындай болот. Биринчиден, жашоо такыр болбой. Хадис бар. Сунан Абу Давудта хадис келет. Инна абгадал мубах илаллах ат-талак. Аллах мубах дейт. Мубах деген уруксат берген нерсе, туугандар. Уруксат берген нерселердин ичинде Алланын каарын жаадырып, ачуусун келтирген чоң күнөөлөрдүн бири бул талак дейт. Талак айтканбыз, китеп менен сүйлөш керек. Куран, аят, анан биздин аалымдардын китеби. Бахр-Ройх деген китепте Аллама Зейн ибн Жуйм рахмаллаху айтат, эң туурасы ал-аслу фит-талак ал-хазар. Талак өзү тепкүлүгүндө арам болот. Өтө зарылчылык себептен гана уруксат берилет дейт. Мисалы кандай? Аял менен күйөө тытышып, күн сайын булар ата-энесин көз килбей, балдар ортодо чайналып, бири-бирин өлтүргөнгө чейин бара турган болсо, Кудай сактасын, ажыраш деген сөз молдонун оозунан чыкпаш керек, бирок мындай учурда экөөнүн эки бөлөк өмүр сүргөнү жакшыраак болот. Алланын чек арасын сактай албай калса Куранда келет. Ошол учурларда талак бериш керек. Эми сиз ошондой абалга келип калдыңыз. Мунун баарын эмнеге айтып атам мен? Жашагандан көрөп жашабай калуу абзел болуп калса кээ бир учурларда. Анан сиз барып астынан 2-3 жолу өтүп, сурап аракет кылбасаңыз, эркек же бакпайт, же карабайт, же эркекти кайрат жок, же эмгеги жок, жалко, жатып ичер, сабайт, сизди көө кыла калып кызылганчы. Чындап эле эркектен кетип, анан талагын да бербесе, күн дагы көрсөтпөсө, ал учурда күнөөнүн баардыгы эркекке жазылат. Анткени сиз артынан өтүп атасыз. Жок деп бой көтөрүп жүргөндөр бар го, залым дагы, оңолбойт дагы, күн көрсөтпөйт дагы, ошон. Ал учурда күнөө күйөөгө жазылат. Күйөөнүкү экен, калыс айтты деп кетип да калбайсыз. Келип турасыз. Бирок көп күнөө күйөөгө жазылат деген сөз. Ошон үчүн издеп табыш керек. Ал 15 жыл болобу, 20 жыл болобу издеп табыш керек. Адам бирөөдөн аласасы болуп, азын-олак акча алып калса да, шундай жолун таап издеп таап алат акча үчүн. Анан ушуга келгенде таппай калышат. Аракет кылыш керек. Жашоо арам болуп калат. Жашоо зина болуп калат, арам болуп калат, табыш керек. Бул ошон үчүн никеде нике кыйган молдолордун
молдо чөйрөсүнүн кат сабатын өтө жогору кылыш керек. Раматылык Чубак устазыбыздын ушундай бир жакшы максаты бар эле муфти болуп турганда. Шейх Мухаммад Кодри Баша рахимахуллахтун 5 томдук ошо нике алкагындагы шариат өкүмдөрү деген эмени негизги текстин ал берене катары жазган. Мыйзам бар го. Биринчи берене, экинчи берене деп негизги баш мыйзамды ошондой берене кылып жазган. Ошонун матынын негизги текстин ошону кыргызча которуп баштаганбыз биз бөлүп устаз тапшырмай берип. Ошону кийин толук котортуп, тилчилер менен текшертип туруп, орто деңгээлде анан Кыргызстан ар бир 7 дубан 7 областында молдолорду ошондон экзамен өтүрүп сынак алып, ошондон ийгиликтүү тапшыргандарды анан никеге коюш керек деген устаздын чоң бир максаты бар эле. Балким устазыбыздын ал көксөгөн максаты азыр ишке ашкандар жоктур, аны муфтияттан тактайбыз, бирок нике жаатында ар бир нике кыя бербеш керек. Кайсы бир студент илим окуп жүрүп, нике маселесин толук кандуу өздөштүрө элек болсо, сиз илим окугансыз, келиңиз нике кыйып кой десе, Кудай үчүн баш тартыш керек. Албетте беркилер зинага тебелеп эмес. Койгула муфтиятка баргыла, ылаачысы мүмкүнчүлүгү болсо деп чоң молдо кыйгарыш керек. Бир гана илимин жакшы билип, эгерде нике кечигип кетсе, беркилер зинага арам мамилеге түшүп кетсе бир жөн, бирок ылаачысы мүмкүнчүлүгү болсо, өтө бир сурап такташ керек молдо адам. Мурда турмушка чыккансызбы карындашым? Аял кишиники кыйын болуп атпайбы? Эркек го 1 2 3 4. Бирок аялдыкы кыйын болуп атпайбы? Туурабы? Кыйын болуп атат, ошон үчүн аялдан сураш керек. Аялдан сураш керек болот дагы, такташ керек. Биринчи турмушуңузбу? Ал кызсыңбы деп бетин балтайтып сурабайт аны. Ал күйөөсүнүн маселеси. Ал калыңга тиешеси жок, ал бетбактык болуп калат молдонун сураганы. Азыр алгачкы ирет турмушка чыгышыңызбы, же мурда турмуш кургансызбы? Мурда турмуш курса, күйөөңүз менен кандай ажыраштыңыз? Күйөөңүз өлүп калды. 4 ай 10 күн иддага отурдуңузбу? Куранда келет. 4 ай 10 күн отурсун. Күтүш керек. Ошо күйөөсүнөн баласы болуп калса, баласы ачыкка чыгат. Күйөөсүнөн бала болбогон чакта Алланын хикматын караңыз, даанышмандык сырын. Кийин башка бир күйөөгө чыкса, жанагы ага да жан керек деме. Мурдагы күйөөсүнө тийиштүү болгон урук, жана башка уруктуктун бардыгынан тазаланып, жаңы жер болуп чыгат деген сөз. Бул Алланын хикматы. Анан жок, мурда турмуш курганмын, бирок күйөөм тирүү эле ажырашып кеткен десе, кантип ажыраштыңар, кандай? Канча идда күттүң? Этеккири келсе кечирип коесуздар бул сөз үчүн. 3 этеккири күтүш керек. Жок, мен өтө жашмын, ата-энебиз эрте үйлөп койгон. Анда 3 ай күтүш керек. Жок, мен баягы 60 жаштан өтүп кеттим, айса деп коет, баягы этеккири токтоп калган аял. 65 жаш, 56 жаш деп келет. Айтор, жашы улгайып, картайып, болбосо анык ай менен эсептелет. Ушунун баарын тактап сураш керек болот. Жазып коюш керек болот. Түшүнүктүүбү туугандар? 281 суроо. Ассаламу алейкум, менин бир суроом бар эле. Күйөөм менен 2 жылдан бери чогуу жашабай калганбыз. Жообумду сурасам бербей жүрөт. Балдарга жардам бербейт, каралашпайт, кандай болот? Жообун сураш керек. Сураш керек. Такыр болбосо байкеңизди жөнөтөсүз. Байкеңиз Чыңгыз Айтматов атабыздын бетме-бет деген китеби бар, билесиздерби? Байкеңиз экс жолдошуңуз менен бетме-бет болот анан. Урушуп кетиш шарт эмес, бирок эркектин сүрү менен жакшынакай сүйлөш керек. Эгерде ошончо талагыңды бербейм десе, жакшынакай өмүр сүрүп жашагыла да ортодо бала бар экен. Жок, анан жашабайм деп, ошол учурда бул кордук көрсүн деп өчөшүп, карындашыбызга ындык көрсөтүп атсаң, карындашыбыз жалгыз эмес, Алла колдогон, Алланын элчиси сүрөгөн жана тура турган агасы бар. Кандай сүйлөшөбүз? Деш керек болот. Түшүнүктүбү? 282 суроо. Ассаламу алейкум устаз, Калысбек агай, мен Москва шаарынан сизге суроо узатып жатамын. Эгерде суроо кыска болбой калса кечирип коюңуз. Устаз, мен Москва шаарында, Москва чейин аралык деле узун, демек сурооңуз деле ошого ыңгайлуу. Аралык алысты. Устаз, мен Москва шаарында такси кызматында иштеймин. Өзүбүздүн мекендешибиздин такси фирмасынан автоунаа сатып алган элем. Бөлүп төлөө шарты менен 3 жылдык мөөнөткө. Ал автоунааны толук төлөп бүтмөйүнчө фирманын атына катталып турат. Ушундай шарт менен алуу мекендештерибиздин арасында азыр өтө популярдуу дейт, таанымал дейт, кеңири таркап кеткен. Ошентип кыш мезгилинде мен катуу кырсыкка кабылдым. Автоунаамды башка автоунаа келип аябай катуу сүзгөн. Автоунаам ошол мезгилде жумушка жараксыз болуп, оңдоп түзөө жумуштарын талап кылып калды. Автокырсык боюнча текшерүүлөрдүн натыйжасында мен жабырлануучу болуп, менин автоунаама камсыздандыруу компаниясы келтирилген. Колдон келишинче кыргызча жазыптыр. Материалдык чыгымды төлөп бере турган болгон. Себеби автоунаам камсыздандырылган болчу. Жыл сайын полис сатып алганмын. Автоунаа мекендеш байкебиздин фирмасынын атында болгондуктан камсыздандыруу төлөм ошол байкенин эсептик бет эсебине түшкөн. Жеке. Ал байкебиз акча түштү деп мага квитанциялар көрсөтүп акчаны берген. Мага берген акча автоунаама. Алынган тетиктерин устанын акысына кеткен
чыгашамдын жарымыны да жапкан эмес. Кыш мезгилинен бери жакында эле автоунаамды оңдотуп бүттүм. Эмнеге мындай аз акча төлөнүп калды деп шектенип, аябай катуу изденип тааныш аркылуу камсыздандыруу фирмасын. Мындайча айтканда берки фирманын башчысына түшкөн, ал киши мына деп квитанцияны көрсөтүп, аз акча бергендей күдүктөнүп шектенип калдым деп атат да. Баягы суроосунун төркүнү ушул болуп атат. Эмнеге мындай аз акча төлөнүп калды деп шектенип, аябай катуу изденип тааныш аркылуу камсыздандыруу фирмасынын адиси менен таанышып, ага тырмакчанын ичинде чай алып берип дейт. Эми ал жерде ошондой дини бөлөк, улуту бөлөк, ал чай алып берип бербесеңиз дагы ишти бүтүрбөйт да. Квитанциясынын түп нускасын көрүп, чыныгы канча суммада акча бөлүнгөнүн билип калдым. Мекендеш байкем квитанцияны жасалмалап, бөлүнгөн акчанын дээрлик тең жарымын өзүнө ыйгарып алыптыр дейт. Өзүбүздү өзүбүз алдамай да. Өзүбүзгө өзүбүз өкүрлүк көрсөтмөй, бул нерседен арылбасак өзүбүздүн түбүбүзгө өзүбүз жетебиз. Ошол жака барып алып, азыр дагы жакшы. Мына ушул ОПГ, бандитизм, рекетизм менен мамлекеттик деңгээлде күрөшү жүрүүдө, бирок ал нерседен алдын ар бирибиз ыйманыбыз менен ушул нерсе менен күрөш керек да негизинде. Туурабы? Негизинде ар бирибиз мусулман калкы болгондон кийин, мусулман эли болгондон кийин ыйман менен күрөшүш керек. Анан эң жаманы биз ошо 2 жыл мурун Египетте жүргөндө ошол жерде кабарлар чыгып, өзүлөрүнүкүн ошол жерге мигрант болуп, өзүнүкүнө күчү жетип, опузалап, ушинтип акча тартып жүргөндөрүн көрүп аябай зээнимге ийген чындап эле. Бул кайтар дүнүйө бирөөнү опузалап, коркутуп, үрөйүн учуруп акча алса, ошонун урук тукумунан да бирөө келип, бир кыйын тырмакчанын ичинде кыйын келип, ошондой бир ыдык көрсөтөт ага делечи. Ошондой да, билбейм эмнеге майдаланат, келген суроолордун негизинде көбүнчөсү ушундай аялына гана күчүн көрсөтүп, кызына гана күчүн көрсөтүп, анан башка эркектердин астында мындай бир мажүрөө талга окшоп коёндун кейпин кийипчи. Ал эркектик эмес да ал. Чыныгы эркектик үй бүлөсүн тескерисинче тың караган, чыныгы эркек мамлекетине салым кошкон, чыныгы эркек, жигит, мырза үммөттүн өсүшүнө салым кошкон адам болуш керек эле. Алсыздарга күчү жеткен адам андай болбойт ал. Ошентип дейт, устаз айтыңызчы, ал байкем менин акымды жеп койгон деп санасам болобу? Ооба, жеп койгон. Жеп койгон, такталып ошол информация, маалымат чын төгүнү такталып, ошондой болсо, сиздин акыңызды жеп койгон болот. Эгерде менин акымды жеп койгон болсо, мен кандай кадам жасасам болот? Бирөөнүн акысын жеген адамдын азабы кандай болот? Эми ал азаптан коркуп аткан жок. Өзү ким кайсыл жерде иштесе, кайсыл чөйрөдө жүрсө, кандай тамак аш жегендерди көрсө, ошол сөзсүз таасир этпей койбойт. Ушуну бир унутпаш керек. Өзүн ыйман менен сугарып турбаса, ошол жер, эл таасир этип кара мүртөз болуп баштайт. Бул факттан өткөн нерсе, далилден. Ошон үчүн ал ошончо Кудайдан коркпой жеп атат. Сиз адвокат жалдап, жанагы негизинин үлгүсүн чыгарып алып, үлгүсүн ошончолук деңгээлде эсептешиңизге керек болот. Айтып эскертесиз, акымдык айтаңыз, мен сизге төлөшүм керек, унага ээ чыгышым керек, такыр болбосо мынакей, анда моундай закондун түрүндө дешиңиз керек болот, үлгүлөрүн чыгарып. А закондун түрүндө ал кача албайт, анткени ал жерде мыйзам иштейт дагы, ал берки адамга деле коркунуч жаратат да фирмасына, туурабы? Ошон үчүн законду билиш керек. Законду билиш керек. Үйдө бир бала аалым, бир бала Куран жаатында, бир бала медик, бир бала законду билген адам чыгыш керек. Кандай? Зулумдук, акыйкатсыздык, курулай доомат, жалган жала күчөгөн заманда бул илимди илим алуу фарду кифая болот, туугандар. Закон илимин билүү, адвокатура, сот маселесин окутуу бул сөзсүз эле мындай эмес. Манчыркап жакшы бир жашоодо жашап кетиш эмес. Ал эми өлбөйт, ач калбайт, бирок өз акысын жедирбөө максатында бүгүнкү заманда шарт. Анткени кыямат жакындаган сайын бул нерсе күч алып бара берет да, курулай доомат, жалган жала. Аллахым дайыма суранам, жалган жалаадан, курулай дооматтан, айыккы соорудан, саткын шерик деген аял үчүн күйөөсү биринчи кезекте, күйөөсү үчүн аялы, жакын досу бүт чөйрө кирип кетет. Ушулардын бардыгынан Алла Таала асырап сактаган болсун, туугандар. Окуш керек ошон үчүн. Бирөөнүн акысын жеген адамдын азабы кандай болот? Мына жогоруда айттык. Кылысбек болуп калыптыр эми ал. Жазууда каты кетип калат да телефондо. Калысбек ай бул тема азыркы мезгилде Москва жергесинде аябай актуалдуу. Такси фирма иштетип, ушундай ыплас жоруктар менен алектенген мекендеш ишкер байкелерибизге насаат берип койсоңуз, сураныч, Аллах сизден ыраазы болсун. Өзүңүздү эр ойлосоңуз, өзгөнү шер ойлоңуз. Адам адамга күчү жетет алсыздык өлчөмүнчө. Адам алсызбы? Мүмкүнчүлүгү чектелгенби? Мүмкүнчүлүгү чектелген. Ошончолук эле. Бирок баарыбыздын үстүбүздө кудурети чексиз Алла Таала турат. Үстүбүздө сизден асманда мекенди чыгарып албагыла. Бардыгыбыздын күч кудурети менен тескеп башкарып турган Алла Таала турат. Алла Таала сөзсүз убакыт өтүү менен ар бирин ордоруна коет.
Анткени Сахих Муслимде, Сахих ишенимдүү хадис келген, мазлум жапа чеккен адамга хадис кутсида Аллах Таала айтат: "Вала ансураннака валау ба'да хин." Бираз убакыттан кийин болсо да мен сага акыңды алып берем дейт. Бул убакыт маселеси. Убагында бул выражение үчүн, бул сүйлөө үчүн мен кечирим сурайм. Убагында тайраңдайт адам. Кечирип коебуз бул сөз үчүн. Тайраңдайт, койкоңдойт, текеберленет, мен акылдуумун дейт, мен баарын алдап коем, мен күчтүүмүн, мен биле арманмын дейт. Бул убактылуу эле. Аллах Таала жана хадис кутсуга ылайык бираз убакыттан бардыгын ордоруна коет. Анан убакыттан кийин кол кушуруп, эң кор адам экендиги, Кудай сактасын, тобосын, шерменде болгондугун, бүт айыбы ачылып калганын бет кабы ачылып, эң алсыз экендигин моюндайт, бирок ал учурда кеч болуп калат. Бирок ага чейин Аллах Таала оңдоого мүмкүнчүлүк берет да. Жашоонун мыйзамы ошондой. Көргө, кабырга бар эле туруп эле убакыт несі Аллах Таала ар биринин ордоруна коюп коет. Ошон үчүн туугандар, илгеркилерде бир сөз болгон. Мисалы, молдо болсоң деле жакпайсың, кээ бир адамдар башка болсоң деле жакпайсың, ошондой эмне? Башында тыталанып, кыйналып жүргөндө аксакалдардан кеңеш сураганда Кудайга кой. Кудайга кой. Кудайга кой. Кудай эскертүү берет, ынсабын берет, оңолуп калса жакшы, болбосо катыгын Кудай өзү берет. Кудай булардын акысын алып берет, ошон үчүн Алладан корксун, башка эч нерсе буларды коркута албайт. 283. Ассаламу алейкум рахматуллахи. Кандай устаз, ден соолук, иштериңиз жакшы, сакайып калдыңыз. Устаз, мен Палестина тууралуу сурайын деген. Аларга кандай жардам бере алабыз? Ката болсо кечирим сурайм. Эң биринчи жардам дуа, экинчи жардам мына мусулман бир туугандарыбыз жардам жөнөттү го, туурабы, ишеничтүү булактар менен. Жардам жөнөттү. Үчүнчүдөн бойкот. Ушу Пепси коланы ичпей эле коюш керек. Эң чоң жардам. Таң калам кээ бир сакалчан, топчан кийген таксылардын колунан Пепси кола көргөндө, таң калам мен туугандар, таң калам. Таң калам, кантип бул анык болуп атса дагы. Жок, бул турецкий фирманыкы экен. Кандай балекет фирма болуп кетсе да кечирип коесуз бул сөзүм үчүн. Койт арабтар келип ошону эметип берип атса да кечирип коюңуз. Кудай эми ынсап берсин туугандар. Дуа, колдон келген жардам, анан эң чоң жардам эмне? Өзүңүздүн үй бүлөңүзгө тың болуп балдарыңызды окутуңуз. Анткени ошол еврейлер окуп атат бардык тармакта. Биз окубай атабыз. Биз калтабызда кечирип коебуз, чөнтөгүбүздө бир аз акча болсо, той топур, көңүл ачуу деңгээлинде эле гана ойлана алат экенбиз. Туурабы, туура эмеспи? Капчыгыбыз калың болуп калса, капчыгыңыз калың кезде Кудайга жакын болуп, чоң максат коюп, иреттүү колдон алсаңыз, Аллах сизге байлык берет, анткени сону одан ийгиликтүү өтөсүз. Анан капчыгыңыз бир аз толуп калган, көбөйүп калган учурда сиздин оюңуз эптеп эле мынтип шан шөкөт, күнүмдүк нерсе менен, майда максат менен өтүп кетсе, анда ошол биздин жеңилгенибиз. Дин душмандарынын астында жеңилгенибиз ошол. Балдарыңыздын мектебинен кабарыңыз жок бир томна, ушул. Анан ойду тоону сүйлөп, мынтиш керек дейт, эртең менен багымда уктап калат. Ойду тоону сүйлөп, мусулмандар кырылып атат дейт, өзү бир баласына күйүп койбойт. Бияка боору урбайсыз, балаңызга боору урбайсызбы? Алар окуп атат ар тармакта. Алар ветврач, малды караган адамга, малга боору оруп, боору оорубайт го алар. Бирок мал карай турган врач аларда чоң доцент наук болуп атат да. А бизде адам карай турган адамда доцент наук жок го азыр. Бар, бирок жок го, туурабы, туура эмеспи? Ошон үчүн эң чоң жардам балдарыңызды окутуңуз. Ошол балаңыз жетилип, өсүп, мамлекеттин акысын талап кыла турган болсун, мамлекетине күйүп, мусулмандардын акысына жарап бере турган болсун, туурабы? Ошондой. Ошон үчүн балдарыңызды окутуңуз сиз. Куру бекер сөздөрдү токтотуш керек. Адам чамасына, чаркытына караш керек. Чубаксыз айткандай, жакөндөскө баягы астына салынган төшөккө карап бутту сунуш керек болот. Колдогуу мүмкүнчүлүк менен жардам көрсөтө аласыз. Анан кээ бир экстремизм, террористтик жамаатка кошулуп барыш керек деп өзү билбейт каяка барып атканын. Кимдер тапшырма берип атканын билбейт. Ошондой мен бул боюнча алдыда сабак өтөм. Кудайым буйрса, аман эсен болсо бул боюнча кенен кесири сабак өтөбүз. Ошондо кенен токтолобуз. Бирок азыр айта турган нерсе Бухари, Муслимде хадис келген. Адынык хадис келген. Нахан набию саллаллаху алейхи вассалам анил қитал тахта раяти сауда, кара желектин астында барып жихад деп эле ошентип кетип калуудан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тыйган. Кара желек деген сөз кимден башкаруу келип атат билинбейт. Түбү өзү казып келгенде түбү дин душмандары эле уюштурган болот. Сен кетип калып эле эмне кылып жүрүп атасың? Каяка барасың сен? Барып кайра мусулмандарды өлтүрүп жок кыласың сен. Динди жаман көрсөтөсүң. Сен аркылуу Европада, сиз аркылуу исламофобия күчөйт. Мусулман ушул экен деп акыйкат ислам динине келе албайт. Ошон үчүн Кыргызстанда биякта туруп жакшы окуп, эмгектенип салым кошуш керек. Түшүнүктүүбү туугандар? Туура эмес булактан, агымдарга берилип калбаш керек, алданып калбаш керек. Илимди тандап туура багыттан алыш керек болот.
284 суроо саламатсызбы, мен 2 жыл мурун урушуп кетип жолуң ачык, ыраазымын, кет деп чын ниеттен айткам дейт. Никебиз бузулдубу, кайра жаңылайбызбы? Бул сиздин айтууңуз. Нике аялдын өзүнүн айтуусу менен, жакшы билиңиз, талак. Аялдын жекече жалгыз айтуусу менен, же эркектин күйөөсүнүн жекече жалгыз айтуусу менен, тим более ортомчулардын досторунун айтуусу менен эч качан чечилбейт. Кайсыл бир молдо ортомчуларды менен чечип атса, билиңиз, ал ката чечет. Аны досу кантет эле, жанында туруп укса да ал ниетин билбей калат. Экөөңүздөр бирге келесиздер, же бирге кайрыласыздар, анан карайбыз. Муфтият кылыңыздар. Андай болбойт. Андай болбойт. Тактайбыз муну. Бирок могу сөзүн өзүчү, жолуң ачык, ыраазымын, кет, талак түшүп калат. Бул сорих талак болот. Жолуң ачык деген башың бош деген сөз. Талак түшүп калат. Бирок күйөөңүздөн тактайсыз. 285. Ассаламу алейкум, таксир, менин суроом төмөндөгүчө, мен дагы же шайтанга, же нафсиме азгырылдымбы? Экөө бир эле. Шайтан сырткы душман, баягы Кытайлардын дарбазаларын канчалык сеп көктөрөгөн, анан канчалык узундук аралыкта сепил куруп, сеп курса деле, чеп курса деле жеңилип кала берген, көрсө ошол чепти кайтаргандар акчага сатылып отурганда таракта. Шайтан сырткы душман, ички сатып берген, бул нафсиңиз болот, экөө бир эле. Иштен чыккан өрт жаман дейт. Ошон үчүн адам нафсисин тарбияласа, шайтанга туруштук ошончолук Алланын жардамы менен жеңил болот. Анан нафсинин тизгинине, өзүнүн тизгинин нафсиге берип, нафсинин аркасынан жетегин айдаганы түшсө, шайтан каалашынча калчап коет ал адамды. Шайтан калчап коет, нафсин бузуп коет, кийин шайтан деле аны азгырып отурбайт. Нафсин бузуп койгондон ал өзүн бузуп кете берет. Ошондой. Ал жана программаны киргизип коет, ал өзүнө алдын ала иштетип кете бергендей эле кеп да бул. Кээ бир айтат го, Кудай атобо, же шарият жалган дейт кээ бир адам, Кудай сактасын. Же мен түшүнбөйм дейт. Не болду десе, Рамазанда шайтандар кишенделет го, бирок мен дагы деле кыздарды карап атам го. Сен шайтан тиешеси жок болсо деле өзүң карап көнүп калгансың. Причем тут шайтан? Шайтан баласы менен көчөдө жүрүп айтат экен да, могул жерде азыр карап тур дейт, могу Шашлыбайда өлөт же кырсык болот, анан бизди күнөөлөйт дейт имиш да. Ошого окшоп шайтан азгырат, бирок нафсини бузуп коет, нафси өзү айта берет. Бул көнүмүш адат да. Ошон үчүн нафсине тизгендеш керек. Экөө бир эле, карамаашылык жок бул жерде. Айтор, адал эмгек менен тапкан акчамды процентке банкка да койдум, бирөөгө да бердим, билип турам анан экен, эми ошол проценттен түшкөн акчаны эмне кылышым керек? Кыргызстанга туалет салып беришиңиз керек. Бул күлкү жооп эмес. Бул күлкү жооп эмес. Арам акчадан келген тамак ошондой жолго, акча ошондой жолго жумшалат. Кыргызстанда чындап эле туалет муктаждыгы бар, ажаткана же андай эмеспи? Ажаткана демек, ал ошол нерсеге курулуп бериш керек, проценттен келген акча. Бул ошондой жолго кетет. Мен сизге тамаша эмес, чыныгы алымдардын жообун айтып атам. Муну Чубак устазыбызда айткан китепте келген, муну Чубак устазынын устаздары Саид Багдаш, Мухаммад Авама чоң устаздар да айткан. Кыргызстанга ажаткана куруп бериңиз. О Кудай деп муктаждыгын өтөгөндөр дуа кылат, ал дуа сиздин күнөөңүздү кечиришине жардам болот. Бирок ушинтип жууп кете берем, отмывание процент деген түшүнүк жок. Ошону ажатканан курасыз, ошо менен бүттү. Туурабы? Садаканы күйөөмө же бир туугандарыма берсем болот, ошол проценттин акчасын аял кишинин суроосу экен, күйөөңүзгө болбойт. Бир туугандарыңызга берсеңиз болбойт. Бул ошол ажаткана салып бериңиз. 286. Ассаламу алейкум. Азыркы убакта сиздин сабактарыңызды көрүп баштадым. Аллах сизден ыраазы болсун. Менин бир нече суроолорум бар эле. Биринчи, устаз, мен учурда Кореяда иштейм. Ушул жактан банктан кредит алсам болобу? Чубак устаздын бир сабагынан угуп калдым эле. Мусулман эмес өлкөдөн кредит алса болот деп ушул тууралуу маалымат берип койсоңуз. Эми алардын законунда кабыл алынган, мыйзамында. Иштей турган такай жумушуңуз болсун, дарегиңиз болсун, төлөй тургандай мүмкүнчүлүк болуп, көңүл буруңуз. Жеңил эле ала кал дебейбиз сизге азыр. Китепте келет. Ошол ал жерде, мисалы Америкада төлөп жашагандан процент жеңилирээк болот аларга. Ошондой иштей турган такай жумушуңуз болуп, ошол учурда пайданы сиз таап, көбүрөөк таап аткан болсоңуз, пайда сиздин тарабыңызга көп чечилип атса, эми ал сиз капыр жериндесиз да, кайрдын мусулман эмес жердесиз. Сиздин ошондой тарап менен пайда көбүрөөк чечиле турган болсо, анда барсаңыз бир жөн. Анан ошондо деле зыянга батып калсаңыз, жакшы издеш керек. Анда болбойт анда. Көбүрөөк жана болот дегенде угуп алган, аркы жагын укпай калган да. Ошол иш менен иштегенде, аларды алдабай эртең темир торго түшүп калбагандай, иштеп такай жумушуңуз болуп, пайда сиз жака чечиле тургандай болсо, мисалы Америкада ошондой, анда болот анда. Ушул шарттарды карашкандан болот деген жерин угуп алып, өз ишинин дайыны жок, зыян изилдебейт төркүнүн, анан ким күнөөкөр? Молдолор күнөөкөр. Вот именно сиз күнөөкөрсүз, анткени толук уккан эмессиз маселени. Пайда сиздин тарапка чечиле турган болсо деп атат ал жерде шарт.
Иза кана яналуха зиядатал муслим деп чоң-чоң китептерде келет. Ошол пайдадан түшкөн пайда мусулмандын пайдасына тарабына чечиле турган болсо дейт. Бул биринчи суроо. Экинчи суроңуз, менин бул жака Кореяга келгениме 4 ай болуп калды. Үй бүлөм балдарым Кыргызстанда, күздө буюрса барып келсемби деп жатам. Негизи ушундай жагдайда үй бүлөдөн алыс оолак жүрүүнүн убактысы канча болсо дурус болот? Умар радиаллаху таала анху халифа башчы болуп турган, Кудайдан корккон адам эле бул киши. Түндүн биринде ошол көчөлөрдү аралап, катуу чарчап, элестетиңиз, оңой эмес да. Күндүз падышачылык канча деген карамагында чоң мамлекеттер бар, калайык, калдайган калың эл бар. Анан чарчап, бир чет уйкусу да келип, чалыгып, дубалга сөөнүп отурса, дубалдын ар жагынан ыйлап, кыңыр добуш менен ыйлаган, ыйламсыраган аялдын үнү чыгат. Эгерде мен Алла Тааладан коркпогонумда, ушул нерсенин төрттүлүгү азыр арам жол менен рахат кылып мындай тербелип турат эле дейт. Мындайча айтканда, Аллага иман келтирип коркконуман эле мен намысымды сактап турамын деген аялдын үнүн угат. Кызы Хафса энебизге келет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жубайы момундардын энеси болот, сурайт. Хафса дейт. Инналлаха ла ястахиннал хак. Алла Таала акыйкаттан уялбайт. Шариатта чарым жок. Бул нерсени билиш үчүн сурап атам. Аял киши орто эсеп менен, эмгөрө өтө болот, башкача болот, орто эсеп менен алганда, орто жагдайда алганда шариатта ошол шариатта орто эсеп менен алганда кээде баягы телефон тартып калып атышат, туугандар сүрөткө тартып, балким жакшы максаттадыр, бирок сабакка кунуп койсоңуз, мен суранат элем, дагы жакшыраак болот. Ошондо орто эсеп менен аял заты канча чыдай алат дегенде, мен дагы Алла Таала акыйкаттан уялбайт атакем. 4 ай деп айтат. Анан 4 айда ал диван деп коет, аскерлердин ошондой бир диван документин ошентип жаздырган. Мүмкүнчүлүк болуп, аралык өтө эле алыс болуп кетпесе, ар бир 4 айда келип турсун дегенди айткан. Эми сиз карап көрүңүз, бул жеңеме тапшырылат. Жеңемдин акысы. Жеңем эми ар бир 4 ай сайын Кореядан келип кетүүнүн өзү андай иштебей эле калат да бул. Андай кыйынга турса, жок дегенде 1 жылга чыдайын десе, жеңем көнсө, анда ошондой. Анан жеңем көнбөй, жок мен зинага түшүп кетиш коркунучу бол, аял киши 30дан кийин ачылат. Ден соолугу аны эркек адам түшүнүш керек. Мал катары бул жаатты мен мындай азыр кагаз короп эле айта кетейин. Эркек менен аялдын ортосундагы мамиледе өтө көп калпыстыктар болгон себептен аялдар зинага түшүп кетишин эркектер күнөөкөр болот. Мал сыяктуу баса калат, кире бериш жок. Адам биринчи үйгө кириш үчүн коридор менен өтүш керек. Ал жерде да ошондой нерселер болот. Анан ошол жанагы мен кагаз короп айтып атам. Анан бактын суусу түшүш керек. Ал суу түшүп, ошо сугарылыш керек. Анан жердин суусу сугарылыш керек деген маселелер бар да ал жерде. Ошон үчүн жеңем мисалы 30дан кийин өтө оор абалда турган болсо, анда келишиңиз керек, анткени зинага батып кетет, жалдырышыңыз керек. Ошондой маселелер бар турган. Аны бир сөз менен жооп бере албайсыз. Ал жеңеме каралат, жеңемдин табиятына анан сизге каралат. Кудайдан коркуп турса, анан сен табиятың чыдай бересиң да, сен өлбөйсүң да деп 2-3 жыл калтырып кетпеш керек. Анын деле жаны бар. Өткөндө айтып атпаймынбы? Токтогул кесине кече барып келдик го, Кара көлгө, илимий сапарга, даават кербенине. Кечтин үстүнө чыксак, Кудай атобо жанагы айтып берип атат, ошол жерде иштеген Нурбек деген таксырыбыз, досубуз. Жанагы темирдин дагы, металдын дагы өзүнүн доору болот экен да, жашай турган. Анткени Куранда Аллахым айтат: "Куллу шейин индаху би миqdar", ар бир нерсе өлчөмү менен гана болот дейт. Доору сүрүп атат азыр дейт го ар бир нерсенин. Ошол сыяктуу темирдин дагы чыдамы көтөрө ала турган чур болот. Ошондой сырты темир болуп көрүнгөн менен ал нерсе урайт экен да, элестетиңиз. Чарчоо, усталас металла деген түшүнүк бар экен да. Анан ошого канчалык темирден болсо деле жеңебиз. Ал деле чарчай турган убактысы болот, караш керек аны дагы. Негизи ушундай жагдайда үй бүлөдөн алыс оолак жүрүүнүн убактысы канча болсо дурус болот, биз айттык. Анан да өзүңүзгө да каралат. Адам 287 суроо. Апам көз ачыктык кылат. Бакчылык 30 жылдан бери Кыргызстан эң күчтүү көз ачыктардын бири десем болот дейт. Айтты го мага өткөндө дем салган адам. Силерди атайын сыйкырды сырттан окуп келип жаткандар көп экен деп. Анткени акыйкат күчөгөндө акыйкатсыздык да кошо күчөйт да, туугандар. Ошон үчүн ар бирибиз таарат менен эртең менен кеч дем салып жүрбөсөк болбойт. 30 жылдан бери Кыргызстан эң күчтүү көз ачыктардын бири десем болот. Албетте айтып келебиз, болбойт чирктеп, бирок болбой эле жолун улантып келе жатат. Ата-энеме кызмат кылам, дааватты көп айткым келбейт. Анткени өзүм намаз окубай жүрөм, чогуу жашайбыз. Динге көз карашы түз. Апамды намаз окуйм деп жүрөт, бирок жолумду таштабайм деп жатат. Бул биринчи суроом болду. Таалимге жөнөтүш керек. Жакшы бир аялдар үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадистерин окуй турган сабактар бар. Бирок ошол илимдүү адам болсун. Окуп берип атканда суроолор пайда болуп калса, так ордуна чечип бере турган бир эжекени издеп таап, жашы чоң болсун. Анан жаш бола калып, өзү бала төрөп жүрүп, кантип эне болушту үйрөтсө болбой калат ал.
же өзү бир күйөөсүн кайната кайненесине кызмат кылып чай бере албастан төшөктөн төшөк жаңыртып күйөөгө тийип чыгып анан адамдарга бактылык жолун үйрөтөм, бул жалган болуп калат. Садаган кетейин. Өзүң бактылуу бол, анан көрө жатарбыз ар жагын. Бул сизди кемсинтүү эмес, бул мага деле сизге баарыбызга тиешелүү сөз. Туурабы? Күйүп бараткан шамчырактын философиясы болбош керек го дейм. Өзүң башкаларды жарык кылып, бирок күйүп кетип аткандан эмне пайда? Андай болбойт. Жашы чоң, айткан сөзүнүн амалы бар. Анан илимди да калган апалар болсо ошолорго жөнөтүңүз, аял аялдын ой жүгүртүсүн түшүнөт тууганым. Аял аялды билет, мындай тизгинден эле кармайт да. Так эле. Экинчи суроом дейт. Көз ачыктык кылып бизди балдарын багып өстүрдү ошол акчага. Өткөн ишке салават. Сиз эми эр жеттиңиз, сиз ал убакта кичинекей элеңиз. Мындан кийин сиз ошол үй бүлөгө акча таптырбай, сиз эми багып туруңуздар балдары. Ушундай акчасы менен алып келип туруңуздар, башка нерсе болбой атса дагы. Апаңыздардын тобосуна шарт болот ушул акчаны таап алып келип атканыңыздар. Мына ашыкчасы менен де үйдү толтуруп койсоңуз, башка кыйынчылыктарды чогултуп. Азыр бизде баары бар, үй-жай жетиштүү, баары биз иштеп жүрөбүз, атал иштелек, бирок апам көз ачыктык кылып тапкан акчасын продукт алып атат дагы эле. Анткени сиздер толтурбай атасыздар да. Айтсак болбойт, ошол продукт биз үчүн арам да, туурабы? Биз үчүн арам да эмес, сиздер алып келип койгула биринчи. Суроонун жообу ушундай болот. Ал анык арам экендиги, бирок сиздер алып келип коюш керек. Анан сиздер канча уул кыздарсыздар билбейм, бойго жетип турмуштан үй-жай жакшы орунга жетсеңиздер, апаңыздар көз ачыктык кылдырбай, эми мындай алдаш керек. Жакшы мааниде апа, эми сиз эс ала турган учурдасыз, болду эми өзүңүзгө караңыз деп күйөөсүз дагы, анан эс алдырыңыздар кезек менен. Эс алдырыңыздар. Эс алдырып жолдо кетип атканда Чубакстардын көч ачкычы боюнча айткан сабактарын коюп коюңуз. Акырын уктайын деп калганда окуп койсоңуз, а берки убакта койдурбай коет да. Анан уктай берет, Чубакстар жүрөгүнө кирип сүйлөй берет. Ушундайбы? Жаныңызды уктабасаңыз бирөө бир нерсени убактысы ошону мындай, ошонун ичине кирип кетесиз го? Бала чакта жана индийский кинолорду көп көрөт эмес беле? Ошентип анан уктап атканда түштөрүндө да индийский кинодо болуп жүргөндөй боло берет го. Ошентип апаңыз уктап калганда Чубакстар айта берет, түшүнө кирип айтып аткандай болот да, коркутуп келип. Ошентип айландырып, кызмат кылып коюңуздар, ошо менен көз ачыктыктан калат. Анан экинчиден даректи алмаштырыш керек, башка үйгө өтүш керек. Жанагылар кардарлар да келбей турган болуш керек. Коем мен жыйыштырам десе, кардардарды көргөндө көзү чоңоюп кетет, кайра аппетит ачылып, табит ачылып. Чын, ошол жолдорду, ыкмаларды колдонушуңуз керек иншалла. Маселе ушундай. 288. Ассалам алейкум устаз, Умар ибн Хаттаб тасмасындагы Умар радаланху бүкүрөйүп алып бара жаткан адамга башыңды көтөрүп мусулман экениңе сыймыктанып бас дейт. Ушул окуя чындыгында болгон бар. Мынтип окуган адам жаман көргөн. Жүрөгүңдөн болсо мейли, же майлы деген да, жүрөгүңдөн болсо мейли деген. Анан жүрөгүңдө мындай болуп анан калп эле түсүң менен кылсаң ал Кудайга жакпайт деген. Ал Кудай таалам биринчи жүрөккө карайт. Экинчиден, мейли намазда Кудайдын астында кичпейил болсоң бол, бирок жакта шөмтүрөп баспа, сен мусулмансың. Өтө да кекейип кетпе, шөлтүрөп да кетпе, мындай жүргөн. Мындай кекейип жүргөн, мындай текебер эмес, мындай сындуу жүргөн деген да, мусулман диниң менен сыймыктанып деген. Бирок проблема сиз биягын сурап атасыз го, көйгөй башка жагында. Ошо сахабаларды пайгамбарлар тартса болобу деген суроону күткөм да мен сизден. Болбойт, ошол арам болот. Пайгамбарлар жана шиялар келип Юсуф пайгамбарды тартышты, биздин пайгамбарыбызды да тартып салды, Иса пайгамбар тартты, алар тарта берет экен, бирок бул арам болот. Сахабалар анткени адамдар сахаба дегенде бою атайынан бою кичинекей тандап койгон. Омардан андай эмес ал. Ал кишинин бармагынын изи бар го, биздин колубуздун алакандай эле болгон, нажасат ошо менен өлчөнгөн. Канчалык орун ачса, зара адам канчалык деңгээлде орун ачса, жайылып кетсе, намаздан тыят десең, могу менин бармагымдын өлчөмүндө деген. О бармагы биздин китептерде карыл каф дейт, алакандын жумшагындай дейт. Анан алаканы бармак ошончо болуп аткан адам бүкүрөйтүп, чачы жыдып түшүп калган адам тартып коюшкан да. Кашын окшотконгор менен бою аягында калат. Ошон үчүн андай болбойт бир тууганым. 289. Ассаламу алейкум устаз, Аллахым сизге жана үй бүлөгүңүзгө аманчылык берсин. Менин суроом төмөндөгүчө. Мен АКШда жашайм жана трак айдоочу болуп эмгектенем, Чикаго деген шаарда турам, бойдокмун. Жолго жумушка чыкканымда 25 күндөн 40 күн аралыгына чейин жүрүп келем. АКШнын 40тан ашуун штаттарын кыдырып иштейм, туруктуу жашаган үйүмдөн өтө алыстап кетем. Сиз толук намаз окуйсуз. Анткени бул биринчиден 15 күндөн көп, анан туруктуу жумуш болуп атат бул сиз үчүн. Барып келе турган эмес, туруктуу болгон үчүн, жанагындай 15 күндөн көп болуп кеткендиги үчүн 4 рекеттик намаздардын баарын эле толук окуйсуз, каза кеткен намаздарды да толук окуйсуз бир тууганам. 290. Ассаламу алейкум устаз, кандайсыз? Менде суроо бар эле. Ниетте ажырашуу жок болсо, телефондон жообун бердим десе талак жөө түшүп калат. Жообун бердим деген сөз сарих талактын өкүмүнө жүрөт. Сарих деген сөз ачык айкын. Мисалы азыр карап туруңуз. Сизден сурайын, таксырым. Сиз үйлөнгөнсүзбү?
Башыңыз оорубасын да. Сиз таксырын. Эми башыңыз оорубасын деген буга көнүп калбаңыз да ертең. Үйлөнө калып жоогуңду бердим десем эмне кыласыз? Сиз үйлөнгөнсүз алтын. Жоогуңду бердим деген сөздөн ажырашууну түшүнөсүзбү ачык? Түшүнөсүз? Сиз түшүнөсүзбү жоогуңузду бердим дегенден? Түшүнөсүз? Кыргыз тил түшүнгөндө бул ачык айтылган талак болот, ачык айтылган талак ниетке муктаж болбойт. Талак түшүп калат. Демек, канча талак ниет кылдыңыз? Бирди ниет кылсаңыз бир түшөт, үчтү ниет кылсаңыз үч түшөт, эки түшпөйт. Ошон үчүн эгерде Кудай сактасын үчтү ниет кылып калсаңыз жашоого жол жок. Жөн эле ниет жок талак айтып койсоңуз бир талак түшүп калат, кайра нике кыйдырып жашаш керек эгер 3 жылда бүтүп кетсе. Муну айтып коюп эртесин мамиле кылып же кучактап же кайталабасаңыз анда нике жаңыланып калат, бирок сиз эки эле талак кылган болот. 290дон токтотобуз, 291 белгилеп коюңуз. Жазуу сиздерден келген суроолорго жооп берип кетели. Бисмилlah. Ассаламу алейкум дейт. Ва алейкумуссалам рахматуллахи ва баракатух. Биринчи суроо. Жакшылыкка чакыруу жана жамандыктан кайтаруунун даават, мындайча айтканда, зарылдыгы тууралыгында айтып бериңизчи дейт. Жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу бул жашоодогу өтө маңыздуу, жашообуздан ажырап бөлүнбөй турган чоң түшүнүк. Муну ушундай кабылдаш керек. Жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу, динге күйүү, мындайча айтканда, кайдыгер болбо, көңүл кош болбо, ыксыробо. Бул динде өзгөргүс түшүнүктөрдүн бири. Эмне үчүн? Анткени биз акыркы пайгамбардын мураскорлорубуз баарыбыз. Акыркы пайгамбарларга пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи иман келтирген адамбыз. Пайгамбарыбыздан пайгамбар жок, демек биз ордун басалы. Ошон үчүн жашообуздагы өзгөргүс орун ээлейт. Бул боюнча бир канча аяттарда келген. Мен уруксат берсеңиздер, мына жолдо жаттап келген бүгүн. Мухтасар таргиб ва таргибдеги 4 хадисти айтып берсем. Бирок өтө курч хадистер айтылган. Бисмилlah. Биринчиси. Булак кайсы? Хадистин бардыгы далилге жарайт. Булак Мухтасару таргиб ва таргиб Ибн Хаджар Аскалани. Анан кээ бир хадистер Муслимде, Абу Дауд, Тирмизиде бардыгы далилге жарайт. Алсыз эмес бул хадистер. Биринчи хадис. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтат. Я айюханнас, о адамдар деген карасаңыз, бирок мусулман коомуна кайрылып айтып атат. О мусулман бүрбоорлорум, адамдар деген. Муру бил маруф, жакшылыкка чакыргыла, ванхау анил мункар, жамандыктан кайтаргыла дейт. Ар ким бирок деңгээлине жараша. Туурабы? Ар ким деңгээлине, бирок кайтарыш керек, жакшылыкка чакырыш керек. Кантип? Qabla an tad'ullaha fala yastajiba lakum. Эгерде муну таштап койсоңор, же буга кайдыгер болуп көңүл бурбасаңар, эртең бир коогалаңдуу заман келет, каргашалуу заман келет, доор. Аллахка кайрылып, тилек, дуа кыласыңар, ал кабыл кылбайт. Ва qabla an tastaghfiruhu fala yaghfira lakum. Алладан кечирим сурайсыңар, тооба кылып, бирок силердин тообаңарды кабыл кылбайт, кечирбейт деп атат. Эми бул биринчи хадис, 4 хадис айтабыз дедик. Биринчи хадис бүтө элек. Ва иннал амра бил маруф ва нахи анил мункар, жакшылыкка үндөп, чакырып, кооз, адеп ахлак менен коркутуп, үркүтүп, тажатып эмес, хикмат, даанышман, илим, билим, жакшы мүнөзү менен жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу бир туган. Хадисти караңызчы. Хадис ла ятфа ризкан, келе турган рызкыны кайтарып койбойт. Көбүрөөк бир чоң мамлекеттик жумуш иштейт, көрүп турат зина, биз ишти кылып аткан. Көрүп туруп, мисалы ошол ишкер карамагындагы адамдарды кайтарбай койсо, кой мен айтсам, рызкың кесилип калат десе, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, рызкыны кеспейт деп атат. Рызкыны кеспейт, рызкыны кайтарбайт, ал кайра береке алып келет. Вала юқарриб ажалан, акыйкат сөздү айтып койсо эле ажалы кыскарып калбайт деп атат. Бир эле ажал бар, бир эле өлүм бар. Маселе аны коркок коёндун кейпин кийип өтөбү? Же айбаттуу арстан болуп жашайбы, маселе ошондо. Ал айткан ак сөз үчүн, жакшылыкка чакыргандык үчүн, жамандыктан кайтарган үчүн ажалы жакындап калбайт деп атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтып атат аны. Эми карап туруңуз. Мурда коомдун кесепетин айтат. Мурда коомго да ошондой берилген бул нерсе. Тапшырган, алар баркына жеткен эмес бирок. Ва иннал ахбара минал яхуд. Биздекилердин аалым десе, жөөттөрдүн рух ахбар деп коет. Жөөттөрдүн аалымдарына дейт. Жөөттөрдүн аалымдар. Ва рухбана минан насара. Насранилерде илим көп жок, алардын кечилдерине дейт, попторуна мындай ибадатка көп бел байлагандары дейт. Ламма таракул амра бил маруф ва нахи анил мункар, жакшылыкка үндөп чакырып, жанагы шарттар менен илим билим жакшы адак кулк мүнөз менен жакшылык үндөөнү таштап, жамандыктан кайтарууну таштаганда дейт, күтүп туруңуз. Мурда коомго эмне болгон? Лаанахумуллах, Алла аларды каргыш калган дейт. Шашпай туруңуз, кантип аля лисан анбияихим, пайгамбарларынын тилинде дейт.
Пайгамбарларга буйрук түшүргөн, коомдарга каргыш айткыла деп. Алар кыңк экиге чыга албайт. Пайгамбарлардын дуасы кабыл болот, пайгамбарлар үстүндө өз коому каргышка калган деп атат. Шашпай туруңуз. Алланын каргышына калган адам не болот? Сумма ошол жакшылыкты, бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып келгенде умму бил бала, бале бардыгына бирдей жеткен дейт. Кырсык бале, жаманына да жеткен, жакшысына да жеткен. Биз жакшыбызга, тазалыкка неге бизге жетти? Анткени могул нерсени таштадыңар деп жеткен. Бул биринчи хадис. Экинчи хадис мындан да өтө күчтүү көңүл буруңуз. Муну имам Тирмизи жеткирет, могу хадистин ичинде келет. Ла тазалу ла илаха иллаллах танфау ман қалаха. Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах мусулманчылыктын белгиси болгон ушул келиме адамга, айткан адамга жардамын, үзүрүн, пайдасын тийгизип келет дейт. Ва татфа анхумул азаб ва никма. Көктөн, асмандан жаап келчү кырсык баленин алдын алат, Алланын каарын алдын алып турат. Бул шахадат келимеси, көөлүк келимеси. Бирок хатта ястахифу ма лам ястахифу би хаққиха, ушунун келименин акысын жеңил санап, кайдыгер болуп, көңүл кош болбосо эле, бул кадимкидей пайдасын тийгизет дейт. Сахабалар сурады, таң калып, мунун кантип адамдар буга жеңил ойлуу болуп мунун акысын бербей калышат дегенде, yazharul amalu bi ma'asillah, адамдар күнөөнү ачык айкын көз көрүнө көрүшөт. Бирок ошо күнөө аткарылып атканда фала юнкару вала югайр, эч ким ага кайтарбайт деле, эч ким ага күйбөйт деле, ошо көңүл кош болуп кала берет дейт. Майлы деп, чимейле деп. Бул экинчи хадис. Үчүнчү хадис. Бул оңой эмес, бул хадистер туугандар, өтө салмактуу алатоодой хадистер бул. Үчүнчү хадис иза умилатил моунда келет бул дагы Ибн Мажа риwayat кылган. Иза умилатил хатиату фил ард. Жер бетинде чоң күнөө иштер кылына баштаса дейт. Атасы кызын зордуктай баштаса, келинине көз арта баштаса, ата-энеси барын ойдомкор, тону-томкорсо да кыздар балдарына күйбесе да. Таң калам. Келинчегим айтат, бүгүн больницадан, бейтапканадан баламды алып чыктым. Сөз эйлерине мындай катуу кабыл алып калбасын. Кээ бир ата-энелер бар экен, эркек башы менен же эна башы менен деле балдарына күйбөйт экен да, бир нерсе болсо кетип калам деп коркутат экен. Жанагы байкуш 5-6 жаштагы бала энем кетип калбасын, атам жакты иштеп жүрөт деп, ошол балалыктан деле кечип коет экен да. Бул сыноо башка келсе, жаш бала деле эрте картайып кетет экен да. Бир нерсе болсо кетип калам деп балага көңүл бурбайт экен. Жанагы бала телефон кармаган, эркелеген биякта турсун, оюнчугун атасына берип, апасына болгон байлыгын анын түшүндө апасына берип кетпечи дейт экен да. Ошол балалык бу туугандар. Айткылачы, ошол балалыкпы? Бул баланын келечеги кандай болот? Эркек катын менен убара, аял менен. Төшөк менен бир жерине ээ боло албайчы. Жанысы бир, муну айтпай эле коеюн. Бир жери менен убара, аял кызганыч менен убара. Эгер ушундай жашай турган болсоңор, үйлөнбөгүлө, же үйлөнсөңөр да балалуу болбой тургула. Баланын убалы кимге туугандар? Не дейсиз? Баланын убалы не жазыгы бар баланын? Үчүнчү хадис, иза умилатул хатиату, ал балдар эртең ташбор болот. Эртең коомдун бардыгынан катын өчүгүн алат ал. Ал бекер кетпейт, ал бир тууган. Бир эле ата-энесине эмес, мамлекетине зыян жетет аны. Үммөткө зыян жетет. Кудай сактасын да. Бала балалыгы менен жашаш керек. Кыш кыштай, жаз жаздай, жай күз күздөй болуш керек. Же туура эмеспи? Ар бир өз баран учуру менен болуш керек. Баланын балалыгы болуш керек. Эркелей турган учуру болот, аталай, апалай турган учуру болот. Ошол учурда мээримди албаса, кимден алат ал? Өзгөчө кыз киши баладай болуп атасын эркелей албай, жакшы сөз укпаса, биринчи жолуккан эркек алданып кетет эртең намысын сатып. Анткени ал уккан эмес андай. Билбейт берки алдап атканынчы. Ага бир нерсе керек экенин билбейт да бул. Үчүнчү хадис жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу боюнча. Иза умилатул хатиату фил ард, жер бетинде күнөө иш кылынып баштаса, жана мен айткан күнөө иштер кылынып баштаса, көңүл буруңуз, бул өтө жүрөк маселеси да мо. Жок дегенде жүрөк менен өзгөртүш керек деген маселе. Жер бетинде ачык айкын күнөө кылынып баштаса, кана ман шахидаха, ошол окуяны көрүп турган адам дейт. Вакариха көрүп, бирок жүрөгү менен жок дегенде жек көрүп, жүрөгү менен макул болбосо, жийиркенип жек көрүп турса, жүрөгүнөн ыраазы болуп, жакшы болду, мен да жыргап алам эмес, жүрөгүнөн жек көрүп, о Кудайым ай, кандай заман ээлеринде күн кечирип жашап атабыз деп, жүрөгүнөн түпөйүл болуп санаа тартса, кана каман габанха, ошол окуяны көрбөгөндөй эле болот дейт. Азап түшсө ага тиешеси болбойт.
ыйманын таза сактайт деген сөз. Тескерисинче وَمَنْ غَابَ ошол окуяны көрбөсө. Бирок азыр интернет айдыңында алам, глобалдашып, аламдашып бир айыл болуп калды го. Алыстагы бир окуяны көрүп, деп вароды ошого ыраазы болсо. Бир аралдар, полуостровдор бар го, ушундай жаман бузук иштер болгон. Аттың ай биздин мамлекетте да ошондой болгондо чардамакмын деп бул жаман ошого ошентип атат да. Арамза ойдоп атат. Алыста турган күнөөгө сүйүнүп ыраа көрсө өзүнө ошону дейт. Кана каман хадара ошол жерде болгондой эле күнөө жазылат ага дейт. Жүрөк маселеси. Акыркы 4-чү хадис Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жубайы Зайнаб бинти Жахшин өзү айтат, бул сахих хадис, Абу Давудда келген. Афанахлику ва фина салихун, биздин арабызда салих адамдар болуп, биз жок болуп кетебизби деген. Кудайдан корккон жакшы адамдар, имандуулар жүрүп деле бизге Аллахтын азабы чырмап бизди кармайбы дегенде, наам деген Пайгамбар тилекке ошоба деген. Жакшыларга дагы жамандардын кесепет азабы бирдей түшүп калат качан? Иза касурул хабас, жамандык көбөйүп кетсе дейт. Жакшылыкка чакырып, жамандыкка кайтаруунун максаты төркүн ушул, жамандык көбөйбөш керек. Кыяматка чейин жамандык суюлуп жок болуп кетпейт. Жана кээ бир жамааттар ойлойт го, Хизбут Тахрир жамаат. Мен силерге душманым жок, эртең мага асылып жүрбөгүлө. Мен илимди айтып атам. Силерге күйүп атам бул дүйнөңөргө да акыретте. Баардыгын пистолет менен такап, мамлекетти колго алып анан зина кылган таш бар. Андай эмес, мойнунан жетелген ууга жарабайт. Лайкров динде мажбурлук, адам өзү могул жерден тооба кылыш керек. Анан экинчиден тууган ар бирин жамандыкты кырып жок кыла албайсың, жоюп. Ал кыяматка чейин улат сыноо болот. Анткени шайтан бар. Адам нафсиси бар. Бирок жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу максаты ошол жамандык көбөйүп, жагырып кетпесин деген максат бул жерде. Бул биринчи сурооңузга жооп берди туган. Экинчи суроо, ата-энесин урматтоо боюнча хадистерди айтып бериңизчи дейт. Ушул жерде 6 хадис келет, 6 хадисти айтып берейин хадис булактарында. Биринчи, Имам Бухари, Муслим риваятлаган хадис. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жортуулга чыкмак, дин жортуулуна, душмандардын катыгын кайтыруу үчүн. Душмандар өздөрү кол салышкан, ошону кайтаруу үчүн чоң жортуулга чыгарды согушка. Бир жигит, күчүнө толуп турган жигит келип сураган. Мен дагы катышайынчы, ушул соопту алайынчы, чексиз соопту дегенде Пайгамбар кыраак адам болгондо сураган. Ахайын валидан, ата-энеңдин көзү тирүүбү деген. Тирүү дегенде фафихи мафия фажахид, ата-энеңдин ыраазычылыгын алууда салгылашкын деген. Ата-эненин ыраазычылыгын алууга эмес турган. Эмнеге Пайгамбар салгылаш деди? Мен ар биринин ата-энеси бар, мен апам бар го. Кээде ата-энеңе ушундай сөздү тандап, 1000дин, 100дүн, 100дүн, 10дун бирөөсүн тандап сүйлөйсүң да. Ар жак бер жакта ойлогон экен. Кылт этип сүйлөп алсаң, ата-эне картайган сайын капа болуп калат экен. Тамашалап койсоң деле. Шунтип таарынып калат, таарынып кайтыш болуп кетсе, кыяматыңыз тирилген болот да. Ата-энеңдин ыраазычын алга деди. Бул биринчи хадис. Экинчи хадис, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, азыр биз Меккеде орнуна кайтабыз. Меккеден Мадинага хижрат, элестетсеңиз, журт которуп көчүп атканда бирөө шашылып келди дагы, я Расулаллах, мен ата-энемди ыйлаганына карабай, ыйлатып таштап келдим, ушул Мадинага журт котороюн деп. Бирок ата-энеси диндар эмес эле. Ата-энеси диндар эмес эле. Аларды зар какшап ыйлаганына карабай, мен сиз менен бирге ыйман тобуна кошулуп көчөйүн дегенде, Пайгамбар айтты: "Фаржи илейхима", ата-энеңе дароо азыр кандай келсең шашылып кайткын, "Фа адхикхума кама абкайтахума", кандай ыйлатып таштагандай, кайра ошентип сүйүндүрүп, жылмайып таратып күлдүргүн ата-энеңди дейт. Ата-эне үчүн корболуу бул корболуу эмес, бул сыймык болот. Бирок ата-энелер жана баларды сыйлоо менен. Ош кандай ыйлатып таштап ошондой барып күлдүргүн, жүздөрүнө жылмаюу жандыргын дейт. Үчүнчү хадис. Жанагындай согушка Пайгамбар чоң румдук, мындай түшүкпен айтканда, Европа менен катуу согуш болсом стратегияны ачык айткан. Алар бизди биз баштап аткан жок. Булар тукут кылабыз деп, тукум курут кылабыз деп, динге чоң когалаңы жаманчылыгы тийип калат деп ачык айтканда, бирөө келген, мен согушка жортуулга катышайын дедим эле. Бул жерден молдо согушту жаңазалап атат дебегиле, бул жерде сөз негизи ата-эне жөнүндө кетип атат. Согушка катышайын дедим эле, бирок менин улоом жок. Ал жерде улоо шарт болгон азгы барат. Не кылам эми дегенде айткан? Ата-энең барбы деген. Атам жок, энем бар дегенде көңүл буруңуз. Фа аблиллаха фи бирга. Энеңди көзүнүн карегиндей карап сактап, энеңдин кызматында болгон күчүңдү, дареметиңди сарптагын. Фаида фаалта залик. Ушунтип болгон күчүңдү, дареметиңди сарптап, апаңдын ыраазычылыгын алсаң, көңүл буруңуз. Фанта хаджун, сен ажылык кылган соогун аласың. Ва муътамирун, умра кылган соогун аласың. Ва мужахидун, мени менен барып согушкан соогун аласың дейт. Бейиш биздин үйдүн төрүндө туугандар. Анан келип чокчолоңдап намаз окуп мынтип чыгып кетип анан сен бидатчың деп. Бу кандай дин бул? Онуктаса, пайгамбардын түшүнө кирбей турган дин бул бир тууган. Диндар эмес болсо да айтып атат. Кантип ыйлатсаң,
Бұл сахих хадис. Ишенбесеңіз ачып қараңыз, мен сізге ссылкамен айтып отам. Қандай иратып таштап қойсаң, ошондой сүйүнткөн. Уагы келет сеники хижрат кыла турган. Балким ошол мамилеген ата-энеңдин жүрөгү жылыйт деген да. Бұл канчанчы хадис болду? 3-чү хадис. 4-чү хадис Абу Дауд Сунан Тирмизиде келет. Ал-Валид ата аусат абуабул жанна, бейиштин төрүнүн эшиги. Фаиншита каласаң фаади заликал баб, ошо эшикти жөнүрө кой берип кой, жоготуп. Каласаң ау ихфазху, каласаң бекем сактап кал, кыяматта төрүнөн киресиң дейт. Бул 4-чү хадис. 5-чи бул ата-энелик эмес, күйөөгө, аялга, анан балдарга тиешелүү хадис. Баарыбыз кулак түрөлү ушул хадиске. Бойдоктор дагы. Эртең сиз үй бүлөлүү болосуз. Иффу, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, сахих хадис, Ибн Мажада келген. Еркектер, оюңарды таза кармап, жүрөгүңөрдө зинаны каалабагыла. Аял менен ойноп кетүүнү максат кылбай, таза жүргүлө. Абирге бекем болуп, иффу, таза жүргүлө. Неге? Таиффа нисаукум, аялдарыңар да таза болот деп атат. Силер таза жүрсөңөр, охо, мен аялым билбейт, ал момун 3-4 бала төрөтүп койгом, каяка барат. Аял эркек оюна келбейт, ал үйдөн чыгып жумуш жетпейт деп бузулуп жүрсөң, сизди көрсөтпөй аялың дагы бузуп коет эртең. Сен жыргап бирөөлөрдүн бузуп кой, аялың да бузулбай жүрөбү. Бузулсун деген максат эмес, кайтар дүйнө болуп калышы мүмкүн деген максатта айтылып атат бул. Этият бол, сен бирөөнүн кызын бузуп койсоң, карындашың, каргышы тийип калса деген сөз да, Кудай сактасын. Бузулбасын, эми эртерээк тообага келсин. Айфу таза жүргүлө деп атат. Зинага барбагыла, ошон таиффа нисаукум. Төшөк муздап, төшөк бузулса, ал аялга да таасир этет, ою бузула баштайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Анан бизге тиешелүү ва бирру абаакум, атаңарга жакшы мамиле кылгыла, ябаррукум абнаакум, балдарыңар да жакшы мамиле кылат дейт. Кайтар дүйнө. Бүгүн эмнени көрсөтсөң, ошону баланы, эмнени эксең, балдарыңан ошону оросуң дейт. Канчанчы хадис кетти? Бул 5-чи, 6-чы хадис. Бул да Бухари Муслимде келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга бирөө келип айткан, көңүл буруңуз, бул өтө зарыл хадис. Инни асабту занбан азиман фахалли мин тауба. Мен чоң күнөө кылдым, мен ошо күнөөмө кантип тооба кылам дегенде карасаңыз, фахаллака мин энең барбы деген. Атаң барбы? Жок. Энең барбы? Жок. Фахалатин, таежең барбы? Бар. Фабирраха, таежеңдин кызматын кыл, Кудай күнөөң кечирет деген. Алланын астында да тообо, ата-эненин астында да тообо. Анткени таеже эненин ордун басат. 6 хадис кетти. 3-чү. Анткени дейт Расулуллах, атамдын балалык кездеги көрсөткөн кордуктарын кечириш кыйынга туруп жатат дейт. Эми кечириңиз. Риваят ат-Табарани Муъжамул Аусатта хадис келген, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Бухари Муслимде келген бул биринчи. Муттафакун алейхи дейт. Экөө бир ооздон иттифак келишим болгон. Мен лам ярхамин нас, ким адамдарды кечирбесе, лам ярхамхуллах, Аллах аны кечирбейт дейт. Имам Ахмад зада Ахмаду фи риваят, Имам Ахмад Муснадында айтат. Ва мен лам ягфирлаху, ким адамдарды кечире билбесе, ла югфару лах, ага да кечирим болбойт дейт. Эң кечирүүгө татыктуу ата-энеңиз болот. Ал убакта балким адашкан жазган, бирок азыр сизге бериңизге муктаж. 3-чү. Курандагы эң күчтүү сүрөлөр туурасында айтып бериңизчи. Фатиха. Бул бир канча аттары бар. Тафсирден кийин жылдары сабак кылабыз, Фатиханы шашпай күтүп туруңуз өмүр болсо. Курандын негизи бет ачары болот. Курандын 113 калган 113 сүрөнүн негизи болот. Аятул Курси, шайтан качып кетет. Бакара амана расул. Ясин Курандын толтосу. Анан Фалак менен Нас. Күн сайын эртең менен Фалак Нас окуңуз. Бухариде, Муслимде сахих хадис бар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Алам тара аятин унзила лейлата лам юра муслухунна катту. Бүгүнкү түндө асман эшиги ачылып, Жебрейил периште болуп көрбөгөндө эң чоң сүрөлөрдү алып түштү. Ал кул аузу би раббил фак менен кул аузу би раббин нас дейт, Фалак менен. Башка бир аятта Уқбат ибн Амир ал-Жухани деген сахаба болгон. Бул киши Египетте кайтыш болгон. Азыр эми бул сөздү айтсаң, аха, кабырга сыйынды деп чыгышат. Садаган кетейин. Сен менин ыйманыма кыжаалат болбочу, сага караганда мен көбүрөөк күйөм ыйманыма. Сен өзүңө кыжаалат бол биринчиден. Кээ бир адамдар бар, бардыгына кыжаалат боло берет да. Аллах разы болсун кыжаалат болгончу. Мен бирок мен өзүм да сенден көбүрөөк кыжаалатым да. Кабырга ичкен барып сыйынып кетпейт. Сахабага барып Куран окуйт, түшөт. Ханафи мазхабын айтып аткан жок, Хамбали мазхабтан Мугни деген китеп. Келет 20 томдукта Курандын согу жетет деп Хамбали мазхабта Ибн Куддама, Акш ибн Теймиянын шакирттеринен болот. Түшөт, жетет дейт. Кимдин сөзүн угасың эми? Жетет деп барып Куран окуп, мына сахаба деп. Ошол Уқбат ибн Амир ал-Жухани айтат, бир күнү пайгамбарымдын төсүнүн тизгинин жетектеп бараткам дейт. Пайгамбарым ушуну унутпаңыз. Бирөө кызмат көрсөтсө, байлык менен кайтара албасаң, илим менен кайтаргын, илимдин бир шиңгилин пайдасын айтып, эң чоң соопту сиз берген боласыз, жакшылыкка жакшылыкта. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жанагы сыйына айтат.
Алам уаллимака a'zama suratayni quri'ata, ең оқылған сүрелердің ішінде қадыры биік сүрені айтайын ба, үйретейін ба саға? Ова дегенде, Құл аузу би раббил фалақ менен Құл аузу би раббин нас мага үйретті өкімдері менен қоша дейді. Қарасаңыз, ошол бир туғаным. Төртінші, жаман түш көргенде эмне кылыш керек? Кандай дуалар бар? Жаман түш көргөндө ойгонуп, аузу биллахи минаш шайтанир раджим, каргыш калган шайтандын жамандыгынан сактоо суранам деп, мындай төшөктүн ошо башка жеринен жатыш керек. Элестетиңиз, жеңем жаныңызга жатып алды, эмне бар? Сен жок дегенде бир аз мындай жыла тургандай болуп жатыш керек. Балдарыңыз болуп калса да. Анан ушул дуаны айтасыз. Муслимде сахих ушул дуа келген. Мен фазиа фин наум дейт, ким уйкусунда чоочуп ойгонуп кетсе, фалиякул, көп дуалар бар. Ошонун дуасы ушул. Аузу би калиматиллахи таммат, Алланын толук сөздөрү менен. Куран бүткүл аяттар кирип кетет. Толук сөздөрү менен мен сактоо суранамын. Эмнеден? Мин гадабихи, эң биринчи Алланын каар азабынан дейт. Адамдар жин шайтандан корккондой, Алладан корккондой эң таква болуп кетишмек да. Алланын биринчи кезекте ачуусунан, каарынан, ва иқоб, Алланын жазасынан корком деп айт. Ва мин хамазати шаятин, шайтандар келип мени сайгылап кетүүсүнөн, тийишип кетүүсүнөн, илешип кетүүсүнөн, ва яхтурун, мени курчап тегеректеп алуусунан сактоо суранам деп айткан дейт. Андан кийинки дуа 5-чи, жин шайтандардын жамандыктарынан кантип сактанабыз? Таарат менен жүрөбүз, 5 маал намазды окуйбуз, анан эртели кеч дуаларды окуйбуз. Могул жерде китепте ушул боюнча дагы келет, шашпай туруңуз. Жин шайтандардан сактануу. Имам Мунзири бар го, китептин автору. 700 устаздан сабак алган дейт. Арасында 300дөй аял киши болгон дейт, чоң апалар болгон, ушулардан да бар сабак алган дейт. Аялдардан сабак алды деп калса айтты, давай аялдардан алабыз деп барып албагыла. Биринчи силер эркектерди бүтүрүп алгыла. Анан чоң апа болуп калса, анан көрөбүз. Самудин Карикебиздин апасы кайтыш болбоду, ошондой болсо жашка барып, жаш кызга барып, мен илим алам деп, ар жак любовь, морковь болуп, анан илим биякта эле калып кетпесин анан. Биринчи имам Мунзиридей бололу, ошолдордой эркектердин алып бүтүп алалычы биринчи, туурабы? Не дейт, караңыз. Бул хадисти ким риваят кылган? Имам Насаи, имам Малик, имам Ахмад, имам Абиял, көп алымдар бизге жеткиргенде сахих хадис. Не дейт? Тез-тезирээк окуйын, убакыт аз калып тур, 4 мүнөттөй. Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кечкисин издеп келип жетсем, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, ушул түнү шайтандар мага ушунчалык кол салууга аракет кылды дейт. Тезирээк кыргызчасын окуп кете берем. Эмнеге? Анткени ушул түнү шайтандар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга тахаддарат минал аудият ва шааб, кокту колоттордон кадимкидей ылдый түштү дейт. Бул шайтанга койсоң, караң, кандай бир жаман ишке барат. Муну угуп коркуп калып, Кудай деп үйгө барбай, достор менен жүрүп албагыла анан. Кокту колоттон шайтандар түшүп келди дейт. Анткени Мадина ошондой жер да, Макка мындай кокту колот жер. Түшүп келди, анан вафигим алардын ичинде дейт, жин шайтан ичинде шайтанын дейт, шайтан бар дейт, биядиги шу'лату нарын дейт. Колунда бир оттун чырагы бар эле дейт. Оттун бир эмне деп коет? Оттун бир чогу бар эле дейт. Ошону менен пайгамбар салламдын бетин жанагындай бетине басам деп келди дейт. Бул диндин баштапкы учурларында. Диндин баштапкы учурунда жана шайтан колуна чок алып Меккенин кокту колотуна келип анан жанагындай бетине чок басам деди эле, Жебрейил периште түштү да айтты, ey Мухаммад деди. Кул, сен азыр бир дуаны окугун деди дейт. Маакул, кайсыл дуаны окуйм дегенде караңыз. А'уду би калиматиллахи таммати мин шарри ма халаqa ва зараа ва бараа. Алланын толук сөздөрү менен, Куран аяттары бүт хадистегилер кирип кетет. Алланын толук жеткиликтүү сөздөрү менен ал жараткан, ал сепкен, ал тараткан нерселердин жамандыгынан сактоо суранам деп айткан. Ва мин шарри ма янзил минас сама, асмандан келип түшчү жамандыктардан сактанам деп айткан. Ва мин шарри ма я'руджу, жер астынан чыккан жамандыктардан сактоо суранам деп айткан. Ва мин шарри фитанил лейл ва нахар, күндүзгү күн менен түнгү кокуйласа, көзгө сайса көрүңүз, түндүн жамандыгынан сактоо суранам деп айт. Ва мин шарри кулли тариqin illa tariqa yatruqu bi khayri ya rahman, кокустан келип жабылчу жин шайтандын жамандыгынан сактоо суранам деп айткын деп ушул дуаны айтты. Хадис бүт элек. Анан ошол дуаны айтканда фаттофиат нарбун, жин шайтандын колундагы оттун чогу кадимкидей өчүп калды дейт. Ва хазамахумуллаху табаракта, ушул дуанын урматына алардын бардыгын жок кылып жеңди шайтан аскерлерин дейт. Албетте даарат алабыз, 5 маал намаз окуйбуз, Кудайга болгон ишеним, таухид ишенимди түздөйбүз, оңдойбуз. Анан ушул сүннөттө келген дуаларды кылабыз таксыр. Үйрөнүш керек. Бүт баарын жаттайт, бирок дуалар калып кетет да. Өчүрө бериңиз. Кечиресин аласызбы? 6-чы суроо, аялга кандай мамиле кылсак жашообуз тынч өтөт дейт. Бирөөгө ошону суроо берсе айткан экен, өзүм да билбей жүрөм депчи.
Бирок ал мага тиешеси жок. Мен билем. Анткени Куранда сүннөттө келип атпайбы, туурабы? Куранда Аллах Таалам айтат: "Ва ату садукатихинна нихла." 10 мүнөттөй бар бекен? 2 мүнөттөй калдыбы? Туура, бая таалиматтарга көңүл буруш керек бир туугандар. Куранда Аллах Таалам айтат, жана аят үзүлүп калды, толук болбой. Үйлөнгөндөн баштап аялдын көңүлүн сүйүнтө турган калыңды көңүлүңөрдөн чыгарып бергиле дейт. Демек, бул деген сөз Курандан чыгарсак, аял заты түпкүлүгүндө белекти жакшы көрөт деген сөз. Белек десе сөзсүз француздарга окшоп кетип, анан голландцтерге окшоп кетип, күнүгө 101 роза эмес бир тууган. Ичкен тамагын жеп коюу, үйүнө кайтып келип жатуу, аялы менен аялда сүйлөшүү түшүнө турган болсо эң чоң белек бул. Анан экинчиден аял кишиге жылуу сөз, жалым сөз, жакшы мамиле, жылуу сөз керек. Жакшы мамиле менен эле жылуу сөз. Аял киши алдап коюш керек, алдап дегенде жаман мааниде эмес, жакшы мааниде. Ушунчалык ачуусу келип туруп, садаган кетейин балдарымдын энеси апасы деп жакшы мааниде ушундай алдап жагдап койсо, жакшы мааниде ал жарайт. Чындап эле балдардын апасы да жалган айтып аткан жок го. Бул бир жылуу мамиле, жакшы сөз. Экинчиси, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтат. Бул көбү моюндабай коет, тандалган хадистер, Шейх Кандахалавидге даиф хадистер деп. Даиф хадис эмес, сахих хадистер абдан көп. Хасан хадистер абдан көп. Ошол тандалган хадистерде Муслим раваят кылган хадис келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи үй бүлөнүн бакыты үчүн 4 нерсени үйрөткөн. Өзгөчө эркектер үчүн айтат. Ва аллиму, үйрөткүлө дейт. Аялын үйрөтүш керек. Аялын үйрөтүш керек. Уккан сабактарды бар айтып бериш керек. Ушундай экен деп. Вот, эркектер аялына сабак өтпөгөн себептен азыр аял менен күйөөнүн бир-бирден адвокат сыяктуу молдолору бар азыр. Эркек айтат, мына Чубак устаз айтпадыбы десе, Абчыкыр устаз айтпадыбы десе, аял айтат, Чубак устаз айтпадыбы депчи. Именно ошол жерлерин кыркып алган. Чын? Эркек аялына сабак өтпөсө, бир-бирин адвокат молдолор таап алды азыр. Молдолорду адвокат кылып алдылар. Туурабы? Молдолордун бардыгы эле бир кыл айтат да, болгон ушул жерин кыркып алган бул. Аллиму, аялдарыңарга үйрөткүлө колдон келишинче, же сабакка жөнөткүлө дейт. Албетте, керели кечке эмес, бүт кызматты кылып убакыт тапкан. Экинчиси, ва баширу, сүйүнчү, жакшы сөздөрдү гана айткыла деп атат. Вала туассиру, жашоону жөндөн-жөн кыйкымтап, кыйындата бербегиле. Жөндөн-жөн эле кыйкым тапкан эркектер дагы бар. Төртүнчүсү, ва ида гадиба ахадукум, силердин бирөөңөр ачууңар келсе, фалияскут, ошол учурда ачуусун чыгарбай, бүркөбөй, бир аз сабыр кылып турсун, ачуу кеткенден кийин акылдууларча сүйлөшсүн. Анткени ачуу душман акылдос дейт. Ошондой эми бир тууган. Бүт маселе төртөөнө келип такалат негизи. Акыркы 7-суроо, бирөөдөн кечирим суроонун адеби кандай? Эгер ал жашы улуу болсо, бир күнгө деле. Андан кетип атса деле күчүүлүк кылып, улууга урмат көрсөтүп, кечирип коюңуз деген Кудайга жакат турган сөз болот. Анткени Сунан Абу Давудда хадис келген. Хонан инна мин ижлалилла, Алланы сыйлоонун белгиси ошол улууга урмат күчүүгө зат дейт. Мен лам юваккир кабирана, улууга урмат көрсөтпөсө, валам ярхам сагирана, күчүүгө зат көрсөтпөсө, фалайса мин ал бизден эмес, иманы толук эмес дейт. Бул кечирим суроону ушундай кечиресиз, бүтүрүп койгон жоопту. Кечирим суроонун адеби ушундай. Экинчиси, пайгамбар суроосун карасаңыз, анан жалдырап жатып албаш керек, кечирчи адам текеберлик ойгонуп кетет беркинен. Бир ирет адептүү кечириш керек, белек бериш керек болду. Бухарида хадис келген, тахаду тахаббу, белек бергиле, ортоңордо мамилеңер болот деген. Азам менен жаңжалдашпайлы, урмат көрсөтүп анан алайбыз. Анан үчүнчүсү, кечирим суроонун адеби ошол кемчиликти кайталабаш керек. Анткени адатта ашыкча эле көп кечирим сураган адам ошол кайталаган адам болот да. Кечирип коюңуз деп сөзү жакшы го, бирок ишти кайталай берет. Ошону кайталабаш керек кечирим. Анткени момун адам, Бухарида хадис келген, ла юлдагул муъмину мин жухрин марратайн. Момун адам бир жанагындай жыландын ининен 2 рет чагылбайт дейт. Катаны кайталабайт. Анан суроонун уландысы, сурооңуздун. Эгер араң нафсиңди көндүрүп кечирим сурасаң, ал кечирбей койсо кандай болот дейт. Ал текеберлик кылган болот. Бирок сиз дурустап сурасаңыз, анан барып алып, кечирсең кечир, кечирбесең өзүң бил десеңиз, кечирбей койсо, жок, жакшынакай адамгерчилик менен, инсаптуулук менен кечирим сурасаңыз, кечирбес ал күнөөкөр болот. Хадис бар. Бул хадисти Абу Давуд риваят кылат, жана тандалган хадисте келет. Ман i'тазара ила ахихи би ма'зира фалам яқбалха. Ким бир тууганына барып, менден кетип калды, мени кечирип коюңуз, экинчи кайталанбайт деп, өзүн араң жеңип кечирим сураса, берки адам моюн көтөрүп, текеберчилик кылып кечирбей койсо, карап туруңуз, эмне болот жообу хадисте. Кана алейхи хатиату сахиби макс дейт.
макс деп мұсылмандардың финансы, мұсылмандардың байтылмал финансы топтала тұрған жерден ақыларды елдің ақысын алып, үйіне түнетіп, ақысын бөлбей түнеген адамның күнәсінде күнә болады дейді. Демек, көп адамдардың ақысына кіріп қалыш қорқыншы бар болады деген сөз. Имам келгенше бір сураны таңдадық, қалғандарын ертең өмір болса оқып береміз. Ассаламу алейкум. Илим жолында биринчи башталгыч 10 чакты Курал илимин окуш керек дейт. Ошолор кайсы илимдер? Биринчи илмул му'жам, сөздүктү жатташ керек. Сөздүктү жатташ керек, араб тилиндеги сөздөрдү, жекече сөздөрдү. Бул боюнча сизге Имам Розидин Мухтар Сахах деген китеби бар. Ошол өтө күчтүү китеп, кыскача ошону көп окуйсуз. А бул китептин тарыхы өзү жазылган эмес бул. Мо илимдүү адам сурасы. Бул Имам Забидидин Тажил Арус, үйлөнгөн адамдын башындагы тажы деген чоң китепти кыскартып бүткөн бул. Мухтар Сахахты окуйсуз. Бул бир. Экинчи Сарф илимин окуйсуз. Сарф илимде эң биринчи окула турган китеп Тасрифул Иззи деген китеп бар. Ошону окуйсуз. Андан кийин Нахвиден окуйсуз. Нахвиден Муқаддиматул Ажрумияны окуйсуз. Нахвиден кийин Балаганы окуйсуз. Балаг араб тилинин кызыл тил илими. Өнөр, сөз өнөрү. Көркөм сөз өнөр, 4-нчи илим. Андан эмнени окуйсуз? Эң биринчи мен балдарга окуткан, жазылып калган сабакка Ал-Балагатул Мусаввара, жаш балдар үчүн сүрөтү менен балага деген китеп бар. Ошону окуйсуз. Балагадан кийин акыйдадан эң биринчи хижраттын 302 жылы кайтыш болгон Имам Абу Джафар Тухавийдин акыйдасын кара сөзүн жаттап чыгасыз. Андан кийин усулу фиктан эң биринчи Матнул Манарды кыскартып чыккан Аллама Косим Кутлупкон ырсаптарын жаттап чыгасыз. 6-нчы илим кетип атат. 7-нчи фиктан эң биринчи окула турган китеп Шейх Шурумбулалидин Маракис Саадат деген китебин окуйсуз. 8. 9-нчы тафсирден, тафсир илимине кириштин алдын тафсир илиминин эрежеси бар. Ал кайсы? Ал Замзамия деп коет. Замзам деп Меккеде Замзамдын жанында отуруп жазган алымдын китеби бар. Куран илимин кантип окуш керек? Ошону окуйсуз. 8 өгөттүбү? 9-нчысы да кайсы илимди кошуп берейин сизге? 9-нчысы мантык, логика илими бар. Ал боюнча Имам Ахторидикин окуйсуз, илимди түшүнүү үчүн. 10-нчы илим Илмул Макулат дейт, жаратылган жандыктарды окута турган илим бар. Түркиядан чыккан шейх бар, ошону окуйсуз. Ошо менен 10 илимди окусаңыз, маселе чечилет башында. Экинчи фикх илимин терең окуу үчүн кайсы илимди жакшы окуп барууңуз керек? Жогорку илимдерди окуйсуз, андан кийин өтөсүз, өткөндө айткан. Үчүнчү негизи эле көп жыл Курал дегенде кээ бирөө түшүнбөй калбасын, булар мечитте Куралды айтып атат деп. Илмул ала деген кызматчы деген сөз. Чоң илим бар, негизги илимдер, анан кызматчы илимдер бар. Чоң фикка, хадиске кириштин алдын бул акыйдасын араб тилинде окуш керек болот. Ошону айтып атат. Кызматчы илимдерине өмүрдү коротпой эле сарф, нахвы жакшы окуп алып, сразу дароо негизги илимдерге кирише берсе болбойт. Акыйда илими, таухид, ошолордун баардыгын четинен окуп шашпай барыңыз. Фундамент начар болуп калса болбойт. Жанагыларды окуп, такшалып 3-4 жылдын ичинде анан киришсеңиз маселеңиз керек болот. Анан сарф, нахвын арабчаны окудум болду деген менен терминдерди кыйнала бересиз. Амин. Жамаат, Аллах Таалам баарыбызга бекем иман берсин. Кудай Таалам адаштырбасын, акыйдабызды түз кылсын Аллах Таалам. Ортобузга ынтымак, сыйырмат берсин. Аталар атадай, энелер энедей болуп, бөөдө жерден балдар орто жолдо жетим аталып кыйналбасын. Аллах Таалам пайдалуу илим берсин, тилдеги эмес жүрөктөгү. Илимдин аркасынан кошо амал берсин, жакшы кулк мүнөз берсин. Өлкөбүз иман менен, ынсап менен өсүп өнсүн. Бүтүндөй мусулман үммөтү бекем болсун, кордолуп аткан мусулман буртугандарыбызга Аллахтын жардамы болсун. Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар бирахматика я архамар рахим. Алла разы болсун.